Кадамжай районунун тургуну Ысманали Супанов көп жылдан бери курулуш тармагында иштеп жүрөт. Ал буга чейин миграцияда жүрүп, заманбап үйлөрдүн курулушун жакшы өздөштүргөн. Ысманали курулуш тармагында ишкердикти баштоо үчүн мамлекеттен социалдык келишим аркылуу 100 000 сом алып, айылга чакан цех ачты. Бул сокол деп айтылат. Бул үйлөрдүн фундаментиге катырылат. Мунун айынан катырылып чыгат. Калаган светтерди чыгарып беребиз. Козайын кайсы светте ошол сары, жашыл, кызыл. Буга керектүү нерселер бар. Кырсыны алабыз, цемент. Цементти заводдон алдыртам азыр 500 марка менен. 500 марка кетет. Ошол краскаларды Шоргондон алып келип атабыз. Социалдык келишим бул өкмөт тарабынан эл үчүн түзүлгөн жакшы шарттардын бири. 3 баланын атасы Ысманали буга чейин 1200дөн 3600 сом жөлөк пул алып келген. Ага караганда бул ишкердикти баштоо менен суроо талап көп болгон учурда 20 000ден 30 000 сомго чейин киреше табууга болоорун айтат. Аялым менен кеңешип базарга чыгууну ойлоп көрдүк. Карасаң ошол жакшы болду да. Азыр Кудайга шүгүр пособияны күтпөй айына 20 000, жакшы болсо 30 000ге чейин табып атабыз. Бул эле иш güzel эмес, дагы айылда 2-3 адамды иш менен камсыз кылдык. Кудайга шүгүр иштеш таталар дагы ишибиз жакшы буйруса дагы чоңойтобуз деген максаттарыбыз бар. Кадамжай районунун аймагында жалпы 500дөн ашуун социалдык келишим түзүлгөн. Анын алкагында 1000ден ашуун жаран иш орду менен камсыздалган. Бул 2022-2023 жылдары түзүлгөн келишимдер. Ал эми быйылкы жылдын эсебинен дагы 1007 социалдык келишим түзүлүп, жарандар түрдүү бизнес пландарын ишке ашырууда. Социалдык контракт негизинде алар негизинен соода саттык, кондитерлик шириндиктерди чыгаруу, ошондой эле мал багуучулук, чеберчилик менен алектенип, социалдык контракт негизинде алынган акчанын боюнча өздөрүнүн бир катар үй бүлөлүк бюджетин пайдага алып келип турат. Программанын катышуучулары каржылык жардамды гана эмес, бизнес долбоорлорун ишке ашыруунун ар кандай этаптарында колдоо алышат. Бул алардын ишканаларынын ийгиликке жана өнүгүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга жардам берет. Муну менен көптөгөн үй бүлөлөр экономикалык абалын жакшыртып, өзүнө жана жакындарына жагымдуу шарттарды түзө алышат. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.